Аны аябай эме мыкачылык менен салган аябай. Лобовойың кир экен. Ошого байланыш. Жерде адам өлүп атат. Адам өлүп аткандан кийин Erişine taşıyorum geliyor. Kavargamsınlar tep kaldı. Gayet gayet. Мурдагы милиция кызматкери кайтыш болгон. Анын кайтыш болушуна себепчи деп маркумдун жакындары ушул жакта эле иштеген майы кызматкерин айыптоодо. Барбы? Жардам сурап атат. Тээп салды, мен тээп салды, чыдап атам. Жардам бергилечи деп атат. Өзүм ушул балдарды жумушка алып, мен жумушка кое албайм. Эчтекеси жок, сопсонун деп бизди алдап атпай, ошентип бир кишинин өлүмүнө ушулар себепкер болуп атат, ошо врачтарчы. Майы кызматкеринин туугандары да иштейт экен, балким караганын көзүн чукпайт болуп жакындашып кетти деген дагы бир шектүү катары ошо ГАИны кармап койсо болот эле да. Азыркы күндө эмгек көргүлү. эмгек көргүлү. Жанындагы кызматкерчи ошол чыккан. Жанындагы кызматкер кызмат ордунда Иштеп жатат, иштеп жатат. Эки миң жыйырма үчүнчү жылдын 12-синден 13-үндө бул Кочкор районунда мурдагы милиция кызматкери кайтыш болгон. Анын кайтыш болушуна себепчи деп маркумдун жакындары ушул жакта эле иштеген майы кызматкерин айыптоодо. Ал майы кызматкери бүгүнкү күндө эмне себептен кылмыш жоопкерчилигине тартылбай жаткандыгы дагы суроо жаратууда. Мындан тышкары Кочкор райондук бейтапканасынын кызматкерлерине дагы бир топ доо сындар айтылып жатат. Бул чыгарылышыбызда биз сиздерге майы кызматкери аралашкан адам өмүрү кыйылган кырсык жөнүндө айтып беребиз. Алар бурчта, жүрөктөр бурч. Erişine taşıyorum geliyor. Kavargamsınlar tep kaldı. Gayet gayet. Gerçek dokundum bir yanda. Kızım da militan, taşan militan çıkıp kabarı çıkıp. Böyle morun test aldı. Gelin biraz. Gelin biraz. Taşan Кырсык боло турган күндүн эң башталышы, кырсыктын башы дал ушул жер деп айтсак болот. Эмнеге десеңиздер, автоунаанын дөңгөлөгү ушул жерге түшүп калгандыгы үчүн бул жерге токтоп калышкан. Автоунаанын айдоочусу сиз. Мен. Анан эми эмнеден башталды эле? Эмнеге келдиңиздер эле бул жерге? Машинаңыздар эмнеге түшүп калды? Майы кызматкери саяк качан келди? Семизбел айылына барганбыз. Андан мурун барып, ошол күнү бир тең түшүбүз. Эртеси Москвага кетмек. Анан ошону эме жакшы бар деп, жакшы эс алып кел деп узатып коелу деп барганбыз. А жерден бир бөтөлкө ичкенибиз үчүн, үчөөбүз бир бөтөлкө арак ичкенбиз, 0,5 арак ичкенбиз. Анан бүткөндө эметип эле, баягы жакшы бар деп саламдашкандан кийин анан бери Кочкордо өстө келатып. Анан мен Доктурбек деген аттуу көмүр саткан дагы бир бала бар. Тең киши бар, тең түш. Мен классташым бар. Кичинекейимден бери тааныган бала. Көмүргө сүйлөшөйүн деп эме кайрылганбыз да. Келатып анан караңгы болуп, бир 3-4 үй жетпей калып, башка үйгө кирип барып, анан бул үй башка үй эмес экен деп кайра арт кайдап келатып анан бурулуп атканда алдыңкы сол дөңгөлөгүм эмеге түшүп калды, арка түшүп калды. Могу арка мына бу жерге. Ошол жерге түшүп калды да. Ошол жерден чыга албай туруп калды. Андан кийин бир 8-терге 10 мүнөт калганда Түнүбек телефон менен, досум Түнүбек телефон менен көмүр саткан кишиге чалды. Доктурбек аттуу кишиге чалды. Келип чыгарышып кой. Ушинтип тыгылып калдык. Машина менен келесиңби же балдар менен келесиңби? Чыгарышып кой дегенде мен үйдө жокмун. Кара кече көмүргө кетем деп. Ошон жооп берди да. Жок экен деп туруп калдык ошо. Андан эле ушу ким келип калды? Андан ушу 8-тердин тегерегинде, чамасында. ГАИ жыргал келип калып эле. Келип эмне турасыңар? Мас турбайсыңар деп эле келип.
ошо ур токмокко алып, документтерди алып, ур токмокко алып. Биринчи кимди сабады? Биринчи мени сабады. Аябай сабап. Тумшукка бир андай буту менен могу арт жагыма тээп, бутка тээп ошентип сабады да. Андай эле Тыныбек бул машина мындай турган. А бияк эшиги эме. Так иштебейт эмелер. Ручкалар алып те илгертен иштебейт да. А бияк эшик менин артымда келаткан да. Шопур менин артымда келаткан мындай. А бияк эшигине түшүп эле эмет тиги арачалап эле. Эмет, ой мен дагы силердин коллегаң болом. Мен өмүр бою ушу милицияда иштеп отставкага чыккам десе болбойт. Эмне чыксаң эмне кылайын алкаш деп туруп эле. Аны аябай ар эмет тепкилеп ур токмокко алып. Кайсы жерден сабады? Машинаны сүйрөп түшүп эле? Түшүп эле мына ушулардан сабады, ушу жерден. Аны аябай эме мыкасылык менен сабады аябай. Ар сүйрөп, бер сүйрөп эмет чөгөлөттү. Чөгөлөдеппи? Чөгөлөп калды да эмет. Отуруп. Аябай сабап ушундай кылды. Андан кийин эле бу жерден эметти. Бир Мерседес эме коет, Мерседес Спринтер машинасын тосту бу жерден. Андан 3 бала түштү. Алар да ушинтип турушту. Эме ушуларды аралаштырып. Андан бир машина пайда болду бу жердечи. Ушу Майтүгөндү деп ойлоп атам да, ошо Майтүгөн токтогондой болду да. Аны абала ошо урул мен чыгарып атканда, бу жерден чыгарып атканда урулга отурду. Ошо бек аттуу бала болчу да. Анан кийин 3 бала болуп түртүшүп, машинаны чыгардык. Бияк мындай чыгарып. Машинаны Нурсултан деген жанагы эмеси. Жана берки экинчи гаиси тиги Сарчатка айдап кетти. Штраф стоянкага. Жыргал, саякчы жыргал болсо мени салып алып тиги больницага барды. Алып кетти ошол жерден. Болгон окуя мына ошол жерде, ошол жерде болду. Рахмат. Атым Темирлан. Фамилиям Сейитбеков. Протокол номер сайтын. Ачкыч жок болот. Бияқта жок болот. Биз келип калган себеби Тыналиев боюнча келдик, каза болгон. Анан эми ал иш боюнча мисалы азыркы күндө майы кызматкерине масаланы кармасаң, ДТП кылсаң, 7 күнгө чейин камаласың да. Анан бул жерде киши өлүп жатат. Анан тышкары дагы бир жабырлануучу бар. Анан эмне себептен бүгүнкү күндө тергөө иштери көпкө созулуп, жана дагы баягы шектүү катары дагы бир да киши кармалган жок. Бул боюнча мен толук маалымат бүгүн жаңы отуруп келип атам. Кочкор райондук иштер бөлүмүнөчү. Жаңы жумушка чыгып атам. Анан эми кыскача маалымат боюнча менде бар маалымат боюнча муну тергөөсүн улуттук коопсуздук кызматы жүргүзүп атат. Биз эмес. Улуттук коопсуздук кызматы баягы ГАИ кызматкери, биздин кызматкер туура. А бирок тергөөсү болгон иш аракеттер улуттук коопсуздук кызматынын тергөөсүнөн да, тергөө иштери. Материалдардын баары ал жактабы? Ошо. Бул жакта эч кандай тиешеси жок экен. Качан алдың эле ошол материалдарды? Ошол күндөн баштап уже Ошол күндөн болгон. Эмне себептен алдың эле бул жакта? Эми ал милиция кызматкери да. Анын үстүнө милиция кызматкеринин үстүнөн биз милиция кызматкери караганга турумуз болот биринчиден. Экинчиден милиция кызматкери караштыруу боюнча ошо улуттук коопсуздук кызматы барат да. Ошо тергөө кызматы. Түшүнүктүү. Ал эми Саяков Жыргалбек мырза бүгүнкү күндө кызматтабы, кызматта эмеспи? Ал боюнча кадрдан сураш керек. Мен жаңы келдим деп атпайм бүгүн. Кадр кылсам тактап берсеңиз мүмкүнбү? Мен азыр бир эле суроо кой. азыркы күндө эмгек көрбөйдү. Жанындагы кызматкерчи кошулуп чыккан. жанындагы кызматкер кызмат ордунда Иштеп жатат, иштеп жатат. Аты жөнүн сатуу мүмкүнбү? Бизге дагы билгизбей жатат, эч ким айтпайт. Жок, аны деген начальник ГАИ деген бар. Ошол экенден неме кылып алабыз. Кадр кызматындасыздар. Кадр аяққа бізге прямой басшы бейт, бізде оперативный подчинение деп қойды. Ал ордың өзінің начальнигі бар, ошол кишиге барсаңыздар. Түшүнүктүү, рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, аз 1 мүнөт. Жанагы өлгөн бала боюнча келдим. Мен ички иштер ардагерлердин төрагасымын. Атыңыз? Иманкулов Турарбек Ильязович. Темирлан Сейитбеков, протокол номер журналист. Мен өмүр бою оперативный службада иштедим. Ал менин астымда иштеген. Биз отставкага чыкканда ички иштер органдарына кирерде биз ант беребиз.
саясатқа кошулбайбыз. Элдин коопсуздугун сактайбыз. Если командующий стройго тур десе, отставкага чыкканда дагы стройго турабыз. Мамлекеттин коопсуздугун, элдин коопсуздугун сактап. Өмүр бою анттан биз эч качан мындай жаспайбыз да, антты аткарабыз. Эч качан каршы эч жакка чыкпайбыз. Только мамлекеттин президент биздин гарантыбыз. Эл, кыргыз эл үчүн, мамлекет үчүн, президентибиз үчүн биз ант бергенбиз. Мамлекетке өмүр бою кызмат кылабыз. Даже ар кандай бир кокустук иш болсо, бизде стройго тур десе турабыз, кадимкидей аткарабыз. Эми бул жерде өгөйлүү маселе мындай да, эми ал ички иштер бөлүмүндө менин астымда иштеген, оперативный кызматта иштеген, уголовный розыскада иштеген, нарында иштеген, по наркобизнес боюнча иштеген нарында, старший опер болуп, Кара Ужурда начальник пом болуп иштеген, академияны бүткөн, высший офицер составда майор. Бирок ушундай каргашалы болгонуна бизге өкүнүчтүү да. Эми ал удостоверениясын көрсөтүп атат. Мен ардагермин деп атат. Мен ардагермин деп атат. Ал Урилде эмес, бер жагында экен. Мен ардагермин деп атат. Эми ошондо ардагер болгондон кийин, хорошо, оформить этсин, алып келип штрафын салсын, машинесин киргизсин, болгон эмесин, правасын кетирсин. Но офицермин дегенден кийин хорошо да алып келип больницага текшертсин, баарын жазасын. Гаилердин ал правасы. Анан жанагындай мушташып анан кийин эметип кеткен кокусузлук бул туура эмес, менин оюмча. Туура эмес. Мына свидетельдердин баары айтып атат. Видеодо турат, баарын көрсөтүп атат. Бир видеосун көрдүк. Жардам сурап атат. Тээп салды, мен тээп салды, чыдап атам, жардам бергилечи деп атат. Ошентип кыйкырып атат тиги жердечи. Кыйкырып атат. Больницага барыптыр, больницага барса, больница мындай экен, тигиндей экен деп коюптур. Анан бияка келип арыз жазып чыгып, анан кийин үйүнө барганда мен аялым менен келин бала менен мени как өкүл катары бул ГКМга сураш эчтип мындай суракка алып келдим да. Эми аялы жолдошу, түбөлүк жолдошу анан болгонун болгондой айтты. Ошондо айтты. Үйгө келди дейт, байке чыдабай атам деди дейт. Чыдабай атам деди дейт. Больницага жаткырып койсо эле жакшы болот эле дейт. Чыдабай атам деп анан ошол жерден бияктын арчасы анын үйүнө барганда качып болуп калды. Анан муну талдап мындай текшермейинче айтыш кыйын да, чындыгындачы. Бекер элемейт. Анан жанагы менин эң эле көйгөйлүү нерсе жанагы жери менимче абдан туура эмес да. Эми муну мына өкмөт турат, калыстык турат, текшерип атат СМБ. Анан мен ойлойм жыйынтыгы чыгат болуш керек деп. Анан баягы эми бул жерде адам, мисалы сиз мурда милиция кызматкери болуп өмүр бою иштеген адам катары, баягы мыйзамдарды так билген киши катары сиздин бааңыз төмөндөгүчө суроо. Ушул бул жерде адам өлүп жатат. Чектүү катары жок дегенде, бирөөсүн жок дегенде жумуштан алып болсо да, убактылуу болсо да жумуштан айдап болсо дагы эми мейли камап салсын деп деле айта албайбыз. Ооба. Бирок азыркы күндө бирөө кызматтык өргөдө экен, бирөө кадимкидей кызматын улантып жаткан экен. Буга биздин оюңуз кандай баягы? Буга киши катары. Вообще туура эмес. Муну жумуштан алып туруп, отстранить этип туруп, шектүү катары сураш керек болчу. Кандай болду эле? Эмне болду эле деп. Эми ал жерде бүт видео тартылып турат. Өзүнүн айтып атат, кабыргам, могу жерим кабыргам сынды, 3 кабыргам сынды деп атат. Анан жанагы эжеси, судмеддик эксперт эжеси ошонго ыйлап барып, тиги кирип барып караса, 3 кабыргасы ал өзү көрсөтүп атат, 3 кабырга сынып калыптыр. Карачай, муну карабайсыңар деп атат. Анан эми бул жерде акыйкатты керек да. Жанагыларды эми ал жүрсө, сиздики туура иштеп жүрсө, жумуштан албаса, бир эме кылып мындай бир подстража кылбаса, менин оюмча бул вообще туура эмес да. Сиз өкүл катары ушул тергөө органдарынан эмне себептен, азыркы биз сүйлөшүп аткан суроо боюнча, эмне себептен тергөө бүткөнчө шектүү катары кайсы бир адамды кармаган жоксуңар деп суроо коюп көрдүңүздөрбү? Эмне дейт жообу? Мен тиги эме катары келдим. Багы жолдошун бияка алып келип ал чыдабай атканда, мен бак как ардагердин төрагасы катары келинчегин алып келдим бияка. Сурады. Сурап атышат да. Эми сураганда тигилер сурады, бүт болгонун айтып берди аялчы. Ыйлап атат ошол жерден. Баарына жанына тура албайсың, ыйлап атса. Кантип айрылат? Эми анын балдары калды, кыздары калды.
өзү калды жесир болуп, туурабы? Эми бул жерден мен ойлойм да акыйкаттыр, керек да. Так жооп болуптур да. Так жооп болгон жок да тияктан. Ошондо улуттук коопсуздук мамлекеттик кызмат тарабынан Кочкор райондукпу же область? Жок, мына райондун тарабы. Область тергеп атат аны. ГКМдин тергөөчүлөрү келип тергеп атышат. Область тергөө. Область тергеп атышат да. Дагы кошумча сөз бар? Мейли правосын решет этсин, мейли штраф салсын, мейли машинесин камасын. Мыйзам чегинде бар. Мыйзам чегинде жазасын. Алардын жумушу, гаилердин жумушу ал өзүчө. Гаилердин жумушу ал. Мас болсо жол коопсуздугун сакташ алардын да милдети. Ну анан жанагындай кылып туура эмес кылгандары бул өкүнүчтүү да, аябай. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр маркумдун үйүнө келдик. Бул жактан туугандар эмне дейт, кандай дейт, пикири кандай дегиле анын үстүндө көңүл айтып коюшубуз бар. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustaqim. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun. Vesselamun alel mursal velhamdülillahi rabbil alamin. Şulatan Kur'an'ın fayda olsun sonra Allah'ın kulu Muhammed Peygamberimiz Muhammed Kazı oğlu Tınık Narvağına işte şatkan bir zayda oldu. Pratar oldu. Cenab-ı Bey Onçanın içinde günahları geçirip değişen varındır. Rabbana atina fid dunya hasenatan ve fil ahireti Ömür boyu militsiya кызматында иштептир, өмүр бою элдин жумушун аткарыптыр. Анан ушундай кырсыктан улам каза болгондун эч ким мындай билсе дагы жолдошубуз кандай адам экенин эч ким билбей кала берди. Анан жолдошубуз кандай киши экенин, кандай үй бүлөлүү экенин, баягы мындайча айтканда ичип алып гайдан такчы көргөн турбайбы деген сөздөрдү өзүңүздөр окуп атасыздар да чын алар катуу тийип жатат сизге. Анан ошон үчүн сиздин жолдошуңуздун баягы өмүр баянын ким экенин ачып берели деп сизге кайрылганга туура келип калып турачүбүз. Анан өзүңүз башынан эле жолдошуңуз ким эле, кандай эле кайсы кызматтарда иштеди эле, балким анын бир чоң сыйлыктары бардыр, балким ошолорду көрсөтөсүз. Андан тышкары окуя жөнүндө сиз катышкандан баштап эмне билесиз, кандай ошо Саяк Жыргалбек мырза жөнүндө дагы, бүгүнкү күнгө чейин тергөө жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Менин жолдошум Тургуналиев Тыныбек 1964-жылы туулган, Жаңталап айылынан. Эмгекчилде туулгандан кийин Жаңталап негизи жердик ошо жакка. Экөөбүздүн ортобузда 5 бала бар. 2 эркек 3 кыз. Бар үйлөнүп жайланып өз орларын тапкан. Жолдошум ушу милиция кызматкери болуп иштегениме канча жерди кыдырдык, экөөбүз ач болдук, ток болдук дегендей, жаман болдук, жакшы болдук, ушу жалаң ушу органда, мамлекеттик кызматта иштейин деп мен даже ушул айлыгы баягы жарыбаган, хосорган илгери жок башка кызматка кетчи, өзү мурун Пачейнскийди бүткөн инженер-строитель. Ана ошого кетеличи десем болбой, жок мен ушул кесибимди сүйөм, ушундан башка жерге иштебейм деп болбой, ушу канча жерди кыдырып иштедик, шаарга барып иштедик, Акталардын, могу Нарындын, Жуңгал, мына бүт бул жердин баарын кыдырып ушул өмүр бою ушул жерде мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп, анан эми пенсияга чыгып ардагер болуп жаңы ошо өзүнүн немесин деп жашап атканда момундай кырсык болуп атпайбы? Эмне үчүн ошол жерден скорый чакырып салып бербейт? Эмне үчүн милиция кызматкерлерин чакырып ошол жерден мындай өзүнүн немесин, милдетин аткарбайт? Эчтеке аткарылган эмес ал жерденчи. Анан макул алдан кийин деле ал жерден барып неметкенден кийин менин жолдошум ошол жерде видеосун көрүп атасыңар да силерчи. 2 гаи мени сабады деп атат. Мени как раз ошондо Рыскан деп мени чакырып аткан, мен тиги телефондон Рыскан деп башында кыйкырып атпай, Рыскан кел мага милицияларды эшитип кел, мени 2 гаи сабады, кабыргамды сындырып салды, мен өлүп калсам ушулардан көргүлө деп янына эле өзү айтып атат. Анан эми ага дагы кандай доказательство керек билбейм, мен ошо түшүнбөй атам да.
жанында мына живой күйөө турат. Кайра өзү телефондон мага кыйкырып айтып атат, Ырыскан кел, мени 2 гайы сабап салды деп. Эсли 2 гайы сабабаса, 1 эле гайы сабаса, мени 1 эле гайы сабады деп чыкырмакта. 2 гайы сабап салды мени деп ошол жерде видеосунда турат да, даптааначы. Мени бирдеме болсом ошолордон көргүлө деп атат. Анан эмне үчүн ошолорго эмгиче эчтеке чара көрүлбөгөнүнө мен таң калып атам да. Андан больницага бардык. Больницага баргандан кийин, мисалы ошол Жыргалбек деген ошондо мас болчу дейт. Мас болчу деп биз скорыйда деген 8:30 барып 11ге чейин күттүк. 11ге чейин алып келип, давай текшерткиле деп күтсөк, келбей койду ошондочу. Ал да мас болчу, мастыгын текшерсин десек. Ага чейин жана АДОго бардык. АДОдо биз теге рентгенге барып, рентгенде неметкенде деген ошол жана Нурсултан деген гайынын мамасы, Бактыгүл деген фамилиясын унутуп калдым. Ошол рентгенолог болуп иштейт ал жерде көптөр жылдан бери. Анан ошо эки неме ошол сынык жок деп Нурсултан мамасына чалган, ушундай азыр барат. Короче, жаткызбаганга аракет кылгыла, сынык жок деп жазып бергиле дейт. Ал жерден анын мамасы бизге деген сынык жок, жаракат жок деп жазып берип атпайбы бизгечи. Эсли ошону деле жакшынакай кылып эле сыныгы бар экен, жаракаты бар экен, ар жакта внутренний кровотечение бар экен деп айтса, биз дагы башка бу жерде болбосо, операция кылдырып жибин. Бу жерден болбосо шаарга алып кетет элек да, бир чара көрөт элек да. Анан янына жашырып атат да. Мен ал жерден келдик, ал жерден рентгенге тартылгандан келип тиги кыска Уланбекова Айпере деген ошо жерде Дежукада турган тиги врач. Ага көрсөтсөк, даже давлениясын нормальный ченеген жок да, скорыйдан ченеген давление менен барды. Ана мен ошол жерден ошо кызга жалдырадым, муунча кыйналып атат го, жаткызып койчу, жок деген обезболивающий сайып кичине таң аткан эртең менен кечен кармасана врачтар келсе, көрсө, кичине бияктан эми ийне сайып антинсе неметет да десем, ошо кыз тим эле мисирейип туруп, мен билбейм, ал кызды врач болуп иштегенге эч кандай немеси жок да анычы. Мен өзүм да медик болуп иштегем. Бирок мен мындай жестокий медикти көргөн эмесмин өмүрүмдө. Ушундай жестокий медикти мен өмүрүмдө көргөн эмесмин. Бул кыз мындай жерде иштегенге вообще укугу да жок, өзүнүн адамкерчилиги да эч кандай немеси жок. Мисирейип туруп мага сакурациясы сопсонун, өпкөсү сопсонун, кабыргада сынык жок, жарака жок. Мен эмне кылып жаткызсам деп салбадыбы. Анан менен врач айтып атсам, кантип анан мен неметем, мен жалдырам ошо кызгачы, жаткызчы, мага обезболивающий сайгылачы, жок дегенде карачы, кыйналып атат, дем ала албай атат, монтип кабыргасын кармап чыдабай атат десем, жок мен жаткыза албайм, мен эч кандай тиги признактары жок болсо эле жаткыза берем. А көрсө деген ага чейин жана Нурсултан деген мамасына чалат, мамасы бүт врачтарга чалат, жаткызбагыла, буларды кетиргиле дейт. Ошонун себебинен анан бизди кетирип атпайбы. Анан биз жанагы кетип кайра ошо менен РОВДга барып арыз жаздык. Аяктан да арызыбызды албай 2 саат ошол жерде ажылдашып отурдук. Мен ошол жерде камерада сүйлөгөн сөздөрүм бар, эгер немесе ошол жерде. Арызыңызды эмнеге алган жок? Билбейм, алгылары келген жок. Карга карганын көзүн чукуп айтып. Өзүңөр даже ошол жерде, мына ошол жерден айткан ошо бала мына азыр көзү түрүп турат. Мен деген чыйылдадым да, ушул жерде өмүр бою иштеп, ушул жерде силерде милиция кызматкери болуп, анан ушу ардактуу эс алууга чыккан, законду сайрап сүйлөп турган кишиге силер ушундай халатный отношение жасап атасыңар. Бул деген мына 4-5 саат болду. 8ден биз ошондо 11ге чейин бардык. Ушуга чейин бир натыйжа чыгарып, ошо гайыны бир алып келе албай койдуңар. Анан силер бул жерде эмне кызмат иштеп атасыңар? 4 сааттан бери бир кишинин проблемасын чече албай атасыңар деп, мен ошол жерден действительно дежурканын ичине кирип кыйкырып урушсам, ошол жердеги жана атын да унутуп атпайм, Эсен деп атты эле. Бизде тергеген тергөөчү тиякта немелерде бар, кагаздарда. Ошол деген ошол жерден эле айтты, билгениңерди кылгыла, блогериңди алып келесиңби, суперинфоңду алып келесиңби, акыйкатчыңды алып келесиңби, прокуратураңды алып келесиңби, өзүңөр анда проблемаңарды чечип алгыла деди. Ошол жерденчи биздичи. Анан мен кайнежеме чалдым, анан кайнежеме чалгандан анан ал жана замначальникке жолдошум кайра өзү сүйлөшүп калды, аңгыча мурун албай аткан телефончу. Анан ошол моментте замначальник жанагы Жамила Бирдемеева деген бияктын РОВДун замначальниги, аял киши.
Анан ага чалып мен жолдошум деген неметип калды, ушундай мен ушинтип неме сабап кетти. Мен ушинтип арысымды албай атат дегенде анан ал деди окшойт тиги балдаргачы. Анан ошондон кийин анан бизди анан кабинетине киргизди. Тет жерде биз жарым сааттан ызылдашып турдук ошентипчи. Ошол жерде мына прокуратуранын номерин бергиле, мен өзүм чалам деп жолдошум түрүгөсүндө какшап атты. Мен прокуратурага арстанам, прокуратураны чакыргыла. Эй, силер башка деле өлгөн болсо деле прокуратураны сразу биринчи чакырышыңар керек. Эмнеге прокуратураны чакырбай атасыңар, чакырып бергиле мага десе, ошол тергөөчү бала деген билгениңерди кылгыла, мен Акталадан жаңы деген келгем. Керек болсо мен билбейм, эртең келсеңерди ушуну айтам, 5 күндөн кийин келсе да ушуну айтам, 10 күндөн кийин келсеңерди ушуну айтам. Мен прокуратуранын номерин билбейм деп бизге бербей койду. Дежуркада бар да отам ушул жерде тиги бүт прокуратуранын башка начальник ошол жерде иштеген сотрудниктердин номери бүт мындай жазылып турат, ошону карап эле берип коелачы. Бизди болсо киргизбей койду ар жагыначы. Карайлы десек деп ошентсек, жок билбейбиз эчтеке деп эле ошол жердеги тергөөчү караманча кашайып болбой койду. Билгениңерди кылгыла, мен эчтеке билбейм. Нөөмөт бөлүмүндө отурган жок, тергөөчү. Нөөмөт бөлүмүндөгү эчтеке деген жок, тергөөчү ошентти. Жана антип кыйкырып, анда өзүңөрдүн проблемаңарды өзүңөр чечип алгыла. Ошондо ал деген ошол күндүн баягы ошол исмендеги тергөөчү. Анан жана антип зам начальникке жазгандан кийин анан зам начальник макул неме ал деди окшойт. Анан кийин зам начальник ал дегенде анан кийин барып анан жолдошум кабыргасынан жасалбай койду. Анан мен жаздым неменичи арызды. Анан мен полный сурап анын сөзү менен жаздым, жолдошумдун сөзү менен. Бирок аягында жолдошум өзү кол койду. Анан ошо менен анан эмне кылабыз, эми түн ичинде прокуратура номерин билбесе экен, биз деле ошо интернетке кирип деле сурап алат деп мындай өзүбүз да жанагынтип ооруп атса, жаны кыйналып атса, анан мен деле алар менен монтип жүрүп чын эле аны деле немете албай калыптырбыз. Анан эми жүрөм, эртең менен барып анчалык болуп кетет деп да оюма келген жок. Эми баягы оорусу ооруп калган, тем более тияктан жанагынтип мен тим эле жалдырап сурадым да, жана Урмат Уланбекова Айпереденчи, эй, сынык жок бекен, жарака жок бекен десем, сопсонун турат деп койду да. Анан врач айтып атса мен ишендим да, анан жакшынакай турсам может ооруксунуп калгандыр дедик да, үйгө келдик. Анан үйгө келгенден кийин бул экөө тиги кайра муну досу скорыйга барып дагы каттатып коюш керек бүгүнкү число менен деп кайра экөө барып эле кайра бир 5-10 мүнөткө жетпей эле кайра келишти. Ошондо көргөндө ошо досунун абалы кандай эле? Бул деле кабыргам деп жүргөн. Бул деле башым ооруп атат деп жүргөн. Бул деле кабыргам, моягым меники да кыймылдабай атат деп кабыргасын бул деле неметип жүргөн. Анан ошо менен эртең мененге чейин жолдошум келдик, бериге келгенде экөөнө чай пай берип немесем, такыр уктаган жок деп, даже мынтип жата албай койдум. Ондай жатайын десе жата албай койду. Биртке жатчы деп мынтип жастыкты коюп берсем такыр жата албай койгондон айлам кетен эртең менен туруп бул экөө кубурашып биртке айла басып эле жүрдү. Менин жолдошум момтуп эле басып эле жүрдү. Ушу неменин стенаны таянып элечи, мен чыдабай атам, болбой атам. Анан отурганда эле скорый келип ийне сайып анан чыгып баратканда эле жана жыгылып калып атпай. Анан реанимацияга жеткенде эле ошо жерде бир жарым саат эле неметиптир. Андан кийин ошо жактан даже ийне сайганга успеть этпей. Дарыгерлер эмне улам каза болду атышты? Эми аны билбейм, мен заключениясы чыкпай атат деп, мына заключение эмгиче 2 айга чейин чыкпай атат. Эчтеке билбейбиз, эчтеке айта албайбыз деп атпайбы аларчы? Эчтеке мына 2 айдан бери же тиги заключениясы чыкпайт, же суд мети чейин эмнеден өлгөнүн билбейсиз. Ошо да суд мети эксперти андан эчтеке бизде тиги шаарды күтүп атабыз, шаардан келген немени биле неметебиз дейт. Же тергөөчүсүнөн эчтеке дайын жок. Бизди келгенде ошо өлгөндөн кийин койгондон бир 2-3 күндөн кийин барган, мен барып неме бергем, арыз бергем, суроо ушундай эле суроо жооп бергем. Ошондон бери мына 40 болду, 40 өттү, эчтеке жыйынтык жок. Ал Жыргалбек деген Саяков Жыргалбек болсо жыргап эле жүрөт деп мына мен угуп атам. Тияктан тиги гаилерге деген мындан 2-3 ай мурун үй берип кеткен турбайбы, ошо жакта эле жашап эле эчтеке болбогондой эле жыргап жүрөт дейт. Анан мен ошого ичимге өмүр бою ушул органды иштеп тим эле ичкен ашын жерге коюп тим эле иштечи да түн болобу күн болобу этипчи. Анан кайра ошондон кайра ошо органдын кишисинен каза болгон аз келгенсип, эми ошо орган кишисинин эчтеке чара көрүлбөгөнгө жаным кашаят да ушугачы. Ошо түнү менен мисалы биз ошо жерге 9-10 бардык, 8:30 бардык. Сынык бар экен, жаракат бар экен, внутренний кровотечение десе мен түнү менен алып кеткенге кудуретим жетмек менин. Могу жерден тим эле эмне жалдасам дагычы.
алып барып ошол жерден шаарга барып дарылатсам эптеп аман алып калмак. Булар жашырып атпайбы, мен ошого күйүп атпаймынбы? Сыныгын жок дегенде айтып койсо ии деп калмакпыз да, сыныгы бар экен кой деп жанталашмакпыз да. Эчтекеси жок, соп-сонун деп бизди алдап атпайбы? Ошентип бир кишинин өлүмүнө ушулар себепкер болуп атат, ошо врачтарчы. Керек болсо ошол жерден эле сынык менен жаракат бар экен, внутренний кровотечение десе биз ии деп калмакпыз да. Урматтуу көрүүчүлөр, эми бул жерде Кочкор райондук милициясына дагы, медицинасына дагы өтө чоң сөздөр айтылды. Албетте мыйзам чегинде чечилет деп үмүттөнөбүз, бирок ошентсе дагы мынакей маркумдун өлгөндөн бери 40 дагы өттү. Туугандарына дагы эле дегиле мындайча айтканда эчтеке болбогондой, эч ким эч нерсени эч кимге эч нерсе кылбагандай мамиле болуп жаткандыгын айтып чырлап жатышат. Өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Анан бул жердеги айтыла турган сөз, адамдын канына залым болгон өзү жаман. Кайсыл кызматкер болсо дагы, кийин болсо медицина дагы, милиция дагы өзүнүн жолун мыйзам чегинде тартуусу керек деп ойлойбуз. Биз бул боюнча өлкө башчыбызга жана дагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке дагы түз кайрылуу жасайбыз. Кол астындагы иштеген кызматкерлер тергөө амалдарын жүргүзүп, сөз түрдө күнөөлүү тараптарды жазага тартуусун. Майтуанга машинанын немеси баласы отурду, Бек, аты Бек деп атышты. Бек үрүлгө отурду. Ошо жерде балдар болуп түртүп чыгардык. Жана Мерседестен түшкөн. Андан кийин эмне болду? Андан кийин тиги Нурстан эме менин машинам Москвич демеге айдап кетти тиги. Сарчап деп коет, ошо штраф стоянкага айдап кетти. Өзүңүз наркотик алып бардыңбы? Мен салып алып тиги эмеге алып келди, скорыйга, больницага алып келди. Жыргал, саяк Жыргал өзү алып келдиби? Өзү алып келди. Аерден дагы эме күч менен эме кирди да, аяктан да бир-эки тепкилеп. Эмнеге алып келди больницага? Больницага эме деди тиги. Наркологияны өткөрөм деп алып келди. Мастын текшерем деп алып келди. Наркология алып келди. Өткөрөм деп алып келди. Текшертти. Аерден текшертти, мени күнөөм жок. Эчтеке деп колгогон жокмун, эчтекесине колгогон жокмун. Деп эле чыгып мен сыртыман жазып ташты аерден эмени. Протокол ошо больницанын. Наркологиядан эмне чыкты жыйынтыгы? Наркологиянын мастеп чыкты сизди. Мастеп чыгарыштыр. Иштиңизби? Бирөө только ичкенбиз, үчөөбүз. Түшүнүктүү. Больницага кайрылдыңыз да, жыйынтыгы эмне болду? Сизден баягы телесный повреждение деп коет, эмне заключение? Больницага анан аерден анан Нуроводго бардык, бияка келип жаттык. Сиздин жабыр тарткан жерлериңиз эмне эле сиздики? Мен жабыр тарткан жерлерим ошо мурдумдун могу эме жер, бояк жагынан эме сынган. Жыйынтыгы бар колуңузда? Жыйынтыгы бар, мына. Бар. Тиги больницада история болезин бар. Юрфага түшкөн. Анан могу 7-8 кабыргам эме кеткен. Жаракка кеткен. Жаракка сынган да. Эме без смещения деп коет экен. Ошентип жазып берген. Бүт бар историяда жазылып турат, бүт бар. Бирок ошондо деле бүгүнкү күндө жазасын албай жүрөт. Ошо тергөө чакырды. Тергөөдөн сиз жабырлануучу катары өттүңүзбү же күбө катары өттүңүзбү? Мен күбө деп айттым. Себеп өзүңүз сурадыңызбы? Эмнеге мен жабырлануучумун деп көрдүңүзбү? Эме деди ошо мен адвокатты ээрчитип алып баргам. Анан адвокатымды кийирип койду. Эме деп, бул күбө катары өтөт деп ошо. Нарындын эмесине бардык. Ошо ККМсине. Сиз да арыз жаздыңыз беле? Мен бул прокуратурага жазгам, Кочкорго. Ал жакта деп жатат. 19 декабрь күнү эмеде тиги Бишкекке барып жазгам. Ал жак жолу болду. Эмеге. Жибек жолу, жана Дерзинкадагы. Алар 26-сында эң жооп телефондон сурасам, нарынга өттү деди да, ишиңер нарынга өттү деп ошо айтты. Ошо жактан силерди эме тергөөчүлөр чакырат деп ошенткен да. Андан чакырды? Чакырды. Бирок чакырган эмес, күбө катары өтпөйсүз. Күбө катары өткөрүштү. Жабырлануучу жактарчы? Анан адвокатын кийирип койду, анан мен ошо эме күбө катары. Адвокатыңыз эмне дейт бул юридикалык жактан? Бул сизди күбө катары өткөргөн. Жабырлануучу эмес. Андайлар эме ошо эмелер, ошондой деп койду. Анан адвокатым эшикте калды. Мен өзүм кирип эме сурак берип чыктым. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, мен сиздерге атайын кайрылуу жасап атам. Себеби 2023-жыл 12-декабрь күнү Кочкор районунда мамлекеттик кызматкер болуп өмүр бою ички иштер бөлүмүндө майорку чинин алганга чейин, ардактуу эс алууга чыкканга чейин мен бир тууган энем Тургун Алиев Тыныбек Зуюкур
ГАИ Саяков Жыргалбектин урт токмогунан кайтыш болуп калды. Шыңылдатып аябай сабаган. Анан сабап анан кетип калгандан кийин бир тиги келинчеги келип такси менен скорый помощька алып барды. Скорый помощька алып барса рентгенге түшкүлө деди. Рентгенге деген түш үчүн ал жерден лаборанттын где-то 1 сааттай күтүп калышат. Ушул учурда мен тынымы жок сүйлөшүп аттым. Эмне болуп атат деп. Анан рентгенге түштү. Рентгенге түшкөндөн кийин снимагы мага жөнөттү. Мен ошондо тиги карасам, снимагын телефон аркылуу жөнөттү. Карасам кабыргасы сынык экен. Мен келинге айттым, иниме да айттым, кабыргаң сынып калыптыр десем, жок эже, биякта деген таза деп, үйүңөргө кеткиле, эч кандай эчкене жок деп бияктан кубалап атат деди. Анда деген РОДага баргыла, РОДага барып заявление жазгыла. Ажыңа заявление жазып, ошондогу ГАИ келип текшерүүдөн баш тартып качып атса, аны дагы акты түзүп, протокол түзүрүүгө аракет кылгыла деп мен ошол жерден больницадан РОДага жөнөттүрдүм. Иним багыш ошол жерден больницадан РОДага чейин багыш жөө шалпалактап барып, ошончолук акыбалда туруп, эптеп барып, РОДага барып заявление жазайын деп барса, ошондо деген Элчибек деген тергөөчү бала бар экен. Ал кыйкырып өкүрүп, сен деген бар, Суфер-инфоңо бар журналисттериңди алып келип ал, бар милиция менен ошол Саяков Жыргалбекти үйүнөн таап, скорый помощька текшертип ал. Мен эчтеке кылбайм, силердин арызыңарды албайм деп кыйкырып, ошентип атканда мен ром начальниги чалдым. Сиздин сотрудниктер деген кабыл албай жатат деп. Хорошо эже, мен барып азыр сүйлөшөйүнчү деди. Анан ал киши барганын билген жокмун, бирок ошону арызын жазып, регистрация кылдырып, акты протоколдорун түзүрүп, бүт баары менин колумда турат, документтердин баары ошондой кылып кеткен. Түн ичинде прокурордун телефонун бериңиз эже, мен чалайын деди. Прокурордун телефонун бердим. Бирок иним чалса деген кабыл алган жок. Анан эми бир жерде урматтуу Сардын Нургочович, бир жерде адам өлүп атат. Адам өлүп аткандан кийин ушунчалык кайдыгер мамиле кылып, 1,5 айдан бери бир тергөөчү жанталашып, шектүү катары ошо ГАИни кармап, мындай өзүнө тиешелүү мыйзам чегинде тергөө бүткөнгө чейин мындай шектүү катары кармап койсо болот эле да. Азыр эркиндикте жүрөт, азыр Бишкекте. Эркиндикте эле жүрөт. Ал деген ошо мен иним өлгөн күнү чуркап алып больницага жата калыптыр. Анда историyaсын алдым. Анан ошого мен өтө нааразы болуп атам. Мен азыр бүгүн Камчы Кыдыршаевка жолугайын деп келгем. Азыр ГКМнын астында турам. Тиешелүү документтердин баарын ала келгем. Жана врачтын сыныгы жок деп жазган документи да колумда турат. Андан тышкары ошо Тыныбек иниме тиешелүү документтин баарын бүт факты менен турат. Видео тасмалардын баары турат. Анан ошону сиздер мүмкүн болсо адилеттүү мыйзам чегинде караттырып, ошо нормаласына караттырбай, ошо өзүбүздүн центральный ГКМга тергөөгө алып келип ушул жактан караттырып бербесеңиз, болбой калды, ушундай иштер болуп атат. Протокол номер келдик. 12-13-үндө бул жактан май кызматкерлери менен инцидент болуп, бир жаран каза болгон экен, Туналиев. Онан ал бул жакка сиздерге келген экен. Бирок туугандардын айтымында кабыл алуу болгон эмес дейт да. Анын кабыргасынын денесинде бир канча жаракаттары бар экен. Ал тургай өзүнүн дагы ошо өлүм алдындагы бир мурдакы видеолор бар экен, видео тасмалар. Анан сиздерге ошол суроо, ошол күндөгү сменде кимдер болду эле? Эмне себептен баягы жардам сурап келген жаранга жардам берилген жок, кабыл алынган жок, больницага жаткырылган жок. Ал бул эле учурда бир эле адам эмес, 2 адам экен. Экөө тең бул жактан баягы травмаңар жеңил деген ном менен кайра артка кайтарылган экен. Анан ушул боюнча сиз жетекчи катары буга чейин эле сурактарга барсаңыз керек, менин оюмча. Түшүнүк каттар жазсаңыз керек. Анан сизде кандай маалыматтар бар? Ошол эле. Эми ал окуя боюнча азыр тергөө иштери жүрүп атат. Тергөөчүлөргө баардык маалыматтарды бергенбиз. Расмий түрдө азыр эч нерсе айта албайм. Баардык маалыматты тергөөчүлөр айтып берет. Ооба, ал тергөөчүлөргө берилип турган суроо бөлөк. Биздечи тергөөчүлөрдүкү туура, тергөө жүрүп жатат. Бирок баягы силер ант бергенден кийин, мисалы, жардам сурап келген жаранга жардам беришиңер керек беле?
Ал боюнча баарыбыз ушул жерге түшүнүк каттар менен жазганбыз. Азыр тергөөнүн жыйынтыгын күтөлү. Ошол расмий түрдө анан айтылгандан кийин анан маалыматты бере алабыз. Азыр пока Тара жооп бербейсиз. азыр эч нерсе жооп бере албайм расмий түрдө. Себеби тергөөнүн жыйынтыгы чыксын. Эмне тергөөгө эч кандай маалымат бербейсиз деп кол койдуңуздар беле? Кол койгон эмессиздер да, чынбы? Мен бере албайм. Маалыматты бере албайм. Маалыматты анда баягы жабырлануучу тараптын туугандары айткандай жашырганыңар бар, э? Эми тергөөчү кызматына Ал тергөө берген маалыматтар бөлөк, элге, журналисттерге берген маалыматтар бөлөк. Жыйынтыгы чыксын эми ошо. Ал тергөөнүн жыйынтыгын биз өздөрүнөн алабыз ансыз деле. Ооба. Ансыз алабыз, сиздер аркылуу албайсыз. Тергөөчү кызматкерлер берсин толук маалыматтарды. Биз бергенбиз. Мен жөнөкөй эле суроо атат. Жардам сурап келген жаранга эмнеге жардам берген жоксуңар ошол? Эми ал тергөөчүлөр ошол карап атат баардык эмени. Жардам бердик деп атат ошол жерде. Эми ал ошолорду карап чыгышсын бүт баары. Бул жакта ошол майы кызматкеринин туугандары да иштейт экен, балким караганын көзүн чукпайт болуп жакындашып кетти деген дагы бир ал боюнча эч информациям жок. Түшүнүктөр жабырлануучулар айтып жатпайбы? Мен ал жанында болгон жокмун да. Мен эчтеке деп айта албайм ал жерден. Эрлан Эмилович, мындай, биз азыр бул материалды чыгарабыз. Анан баягы ансыз деле ак халатчандарга көп сөздөр чыгып атат. Чын. Бул бир. Экинчиден, жабырлануучу тараптын ошо ак халатчандарга койгон сөздөрү, доолору менен жетип калат. Эгер сиз баягы түшүндүрмө берип айтпасаңыз. Мен баары мыйзам. Эгер сиз макул десеңиз мен бере берейин. Жок, баары мыйзам. Анан бир тараптуу болуп калды дебеңиз эртең. Бир тараптуу эмес, просто мыйзам чегинде жооп берели баарыбыз тең эме. Мен азыр менен мыйзамсыз нерсе сураган жокмун го. Эми мен айтып атпаймынбы? Ал жыйынтыгы чыксын тергөөнүн. Ал тергөө жүрүп атат, анын жыйынтыгы чыкпаса эле сиз кантип жооп бере бересиң? Мен сиздин тергөөнүн жыйынтыгы менен жооп бериңиз деген жокмун мен сизге. Болгон ушул жерде болгон окуя кандай болду эле дегенди сурап жатам сизден. Келди беле, жардам бердиңер беле, ошол эле. Кечиресиз, болгон окуя боюнча баарыбыз маалыматты берип, түшүнүк катты жазганбыз. Ошол тергөөчүдө азыр биз суралып атабыз баарыбыз тең. Ошол жыйынтыгы чыксын. Болду, ошол менен эле чектиресиз. Ооба, ошол менен эле чектилем. Анда урматтуу көрүүчүлөр, туура түшүнгүлө, биз баягы маалыматыбыз бир тараптуу бергенге туура келип калат экен. Эмне себептен десеңиздер, бул жабырлануучу тараптын ак халатчандарга айтып жаткан сөздөрү боюнча кетет. Эгерде бул жак жооп бергиси келсе, анда жооп берип айтмак. Анан азыр баягы тергөөнүн жыйынтыгы төңкөгөн менен жооп берген жок да. Эмеден Минздравтан уруксаат алдыңыз беле ушундай? Эмнеге алышым керек? Сиз жетекчисиз да бул жерде. Эми жетекчи болуп жооп берип атам. Минздравтан кимден уруксат алам? Айтыңыз, байтын сурап көрөйүн. Эми неожиданно келип атасыздар да, просто мен эме жооп берип атам, бул кыска маалыматты берип атам, болду. Тергөөнүн жыйынтыгын күтөлү. Сиз күтүүсүз келип жатат деп атасыздар, э? Күтүүсүз келген менен сиздин бул жакта жетекчи болуп отуруп ошол иштердин баарын билген киши катары, ушул коллективге жооп берген киши катары эмне тиешеси бар экөөнүн? Эми тергөөчү кызматкерлерге баарын бердик, алар ошо тергөө иштерин жүргүзүп атат. Биз андан башка эч нерсе жооп бере албайбыз эми. Сиздер баягы жабырлануучулардын, элдин коомчулукка чыга тургандын мындай тиешеси жок экен да? Ошондой. Кандай кылып? Кандай дейсиз? Ою, элдин пикири сиздерге мындай маанилүү эмес экен да? Эл үчүн кызмат кылып атабыз да. Анан ошондой окуя болуп кетиптир да. Эми окуя ошону тергөө кызматкерлери азыр тергөө атат. Жыйынтыгы чыксын. Мыйзам жээнде баары жооп берет. Ошо. А сиздердин айып кетти беле? Сиздердин кызматкерлердин? Мен эми азыр пока аны эчтеке деп айта албайм. Эми жетекчи катары териштиrdiniz да. Тергөө кызматкери бүт баарын маалыматты алып атат. Мындай да, Эмилев Эрлан мырза, сиз бул жакта жетекчисиз, ооба, 24 саат бою, 7 күн бою бул жакта сиз отурбайсыз. Ар бир эле пациентти сиз өзүңүз карай бербейсиз. Андан башка да чарбаңыз көп, туура. Түшүнөбүз аны. Бирок сиз бул жакта жетекчи болуп отургандан кийин ар бир кызматкердин каякка барды, эмне кылды, эмне жумуш жасады, анын үстүнө кандай арыз түштү, бүт баарын биринчи тергөөдөн биринчи сиз териштиресиз да. Анда жетекчи болуп эмнеге отурасыз анда? Анын баарын териштире албасаңыз. Териштирип, ошонун баарын маалыматын бар. Сиз териштирген боюнча эмне болду? Бергенбиз. Жок, аны бере бериңиз, маселеси жок. А биз жабырлануучулар тарап жоопко татыксызбы, андай? Жок, эми ал бардыгын териштирип тергөө кызматкерине бердик да. Алар жыйынтыгын чарсын да. Сиз азыр ушул сөзүңүздү бир 14-нчү жолу айтып атасыз. Эми андан башка эчтеке айта албайм эми. Тергөө кызматкери сиз менин суроомду уксаңыз, сиз жетекчи катары өзүңүз териштирдиңиз. Териштиргенде эмне болду? Бердик маалыматты бүт баарын. Расмий түрдө азыр эч нерседен маалымат айта албайм.
Бирок эч жака маалымат бербеш керек дегенге кол койгон эмессиз, чынбы тергөөгө? Кол койгон эмессиз. Себептен сиз кол койбойсуз. Андай кол кой деп сизге дагы тергөө айта албайт мыйзам боюнча. Мен расмий түрдө эч маалымат бере албайм. Тергөө иштери жүрүп атат, бүтсүн тергөө иштери. Анда биз сиз өзүңүздүн баягы жетекчилик кызматыңызды аркалап жатасыз да, бирок жетекчилик кызматыңызды канчейин аркалаганыңызга менин көзүм жеткен жок, чын айтканда. Чында. Баягы сиз бул мага жооп бербей койгонуңуз үчүн эмес. Мага сиздин жооп бергениңиз, жооп бербегениңиз дагы мага мындай айтып жатканда келдим, сизден жооп сурадым, сиз жооп берген жоксуз. Жооп берген жок. Мага анчейин маанилүү эмес ал. Бирок маанилүүсү бул болуп жатат. Сиз жетекчи болуп туруп, кол астыңызда иштеген кызматкерлердин элге кылган баягы кайдыгер мамилеси жөнүндө сиз азыр эч кандай эчтеке айткыңыз келбей жатат. Эми ал маалыматты айтып атпайм. Тергөө кызматкерлери бүт бары алган, тергеп атат. Жыйынтыгы чыксын. Анын алдын ала эч нерсе айта албайм. Түшүнсөңүз, бул жерде бирөөнү жаш бала бир жакка алакан менен чыгып койгон жок. Бул жерде адам өлүп атат. Бирөө оор жаракат алып атат. Жокмун да. Анын жанында мен болгон. А бирок сиздин кызматкерлер болуп жатат да. Бул жакка келип атат да, жардам сурап атат да. Сиздин кызматкерлер жардам бербей жатат да. Маселе ошондо болуп атпайбы? Эми эртеси күнү өлүп калып атат ал киши. Жардам сурап атат чебелектеп, видеолорун көрдүңүзбү өзүңүз? Көрдүк. Көрдүңүз. Ал боюнча эч маалымат бере албайм. Бул жерде мындай чын жогоруда сөзүмдү кайталайм. Жагы бирөө жакка чаап койгон жок. Сылап. Туугандыктары келсе мен туугандыктары менен баласы отурат. Мына баласы отурат. Мына маңдайда баласы. Билем түшүнөм. Аны мен личный сизге маалымат бере албайм азыр. А биз эч ким эмеспизби ошондо? Жок, сизге эч ким деп айткан жокмун мен. Тергөө кызматкерлери. Сиз айтып атпайсызбы, туугандар келсе маалымат бере аламыз, сизге маалымат бере албайм деп атпайсызбы? Эми сиз туугандары болбойсуз да. Ошо туугандары бизге ишенип, коомчулукка ушул маселени чыгарып бер деп жатат бизге. Бул жакта өтө катуу болуп жатат деп атат. Милиция кызматкерлери да, медицина кызматкерлери да баары бириккен деп жатышат туугандар. Эми ошол анан ошо туугандардын айткан сөзү менен эле мен чыгарып ийген мал мыйзамга дал келбейт. Ошон үчүн мен сиздерге келип, сиздердин чындыгыңыздар, сиздердин пикириңиздерди алгым келип атат. Кечиресиз, эми мен расмий түрдө эч маалымат бере албайм. Тергөө иштери түшүнүктүү. Убакыт коротпойлу анда. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эгерде мен муну мындай эле баалайм, ачык айтканда. Эгер жашырган нерсе болбосо, бир оор суроого кептелип калам, жооп бере албай калам деген адамда түшүнүк болбосо, адам түз, так, ачыгын ачык, жашылын жашыл, көкүн көк деп эле жооп берип коет. Бул психологияда өзү ошондой. Азыр биз май кызматына барабыз. Кочкор райондук жол кыймылдарын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгына барабыз. Ал жерден эмне себептен Саяков жана анын баягы коллегасы бүгүнкү жумуштан алынган жок, чара колдонулган жок деген суроолорго жооп алып берүүгө аракет кылалы. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Жетекчи келдик. Улатам. Жетекчи келдик. Мен? Сизби? Алмашылган турбайбы? Иә. Алмашылган турбайбы? Ассалам алейкум. Иштериңиздер жакшыбы? Темирлан атым. Тааныйм. Фамилиям Сейитбек уулу. Тааныйм. Коштобуз. Сизге бир кыска эле сурообуз бар. Кыскача эле. Баягы эми баягы каргашалуу окуя болуп кетпедиби? 12-синен 13-үнө караганчы сиздердин кызматкерлер аралашканчы. Анан ошол Саяков Жыргалбек мырза жана анын коллегасы боюнча бүгүнкү күндө маалымат алалы дедик. Иштеп жатабы, же иштебейби? Азыр отпускада. Саяков. Алтысына чейин. А берки коллегасы? Кайсы коллегасы? Жанындагысы. Иштеп атат ал? Иштеп жатат. Эми бул жерде баягы эки кичинекей бала бири-биринин жагына сылап койгон жок да. Адам өлүп атат, бирөөсү оор жаракат алып жатат. Анан эми сиз жетекчи катары эки кызматкериңизден бирөө кызматты өргөдө болсо, бирөөсү иштеп жатса, адам өлүп атса, баягы маркумдун жакындарына, маркумдун өзүнө болгон сыйлабыз болбойбу? Мейли мыйзам жана албай келгендер. Кандай түшүнгөн жокмун. Жумуштан убактылуу эмнеге четтеткен жоксуз деген? Мен чектете албайм. Жетекчи катарым жооп берсин. Чектете албайм. Сунуштан берип көрдүңүзбү жок деген? Жок. Муну УКМК. Түшүнүп атам, тергөө УКМКда. Тергөөдө мен эч кандай мага башка маалымат бере албайм. Аны УКМКдан алып алсаңар. Жок, баягы тергөө жөнүндө сураган жокмун мен сизден. Тергөө жөнүндө такыр сураган жокмун. Бул сизге бир эле суроо. Жетекчи катары кол астыңызда кызматкерлердин аралашуусундагы адам өмүрү кыйылып жатат. Эми алар ал жерде күнөөлүү эмеспи? Тергөө аныктайт. Аны биз дагы шашып айта албайбыз эч качан. Бирок
баары бир ошол инцидентке аралашып жатат. Анан жоопкерчиликти жеке мойнуңузга алып, ошолорду аз да болсо туугандарына, маркумга баягы сый көрсөтүү менен мындай убактылуу болсо да жумуштан чектете албайсызбы? Жок, мен албайм. Себеп? Андай кылам. Эмнеге? Кайсы мыйзам жол бербейт? Мага менин полномочиям жетпейт ага. Жетпейт. Жетсечи мыйзам чегинде. Жетсе көрмөкмүн. Жетекчи ошо. Балким сиз билбейсиз жеткенин. Жок. Же жоң гана ойлогон жоксуз ал жөнүндө? Жок. Ошондой меники жетпейт. Азыр эми бул жакта мындай картина болуп жатат да. Сиздер эми жол кыймылдарынын коопсуздугун алдын алып жатасыздар, күндөп түндө иштеп жатасыздар. Кочкордо анын үстүнө бул жакта абдан чоң кандуу жол деп коебуз. Тиги тогуз жолдун томунда турасыздар. Көп иштерди кылып жатасыздар. Бирок ошол эки кызматкердин жумушунан алынбай, жок дегенде жумушунан алынбашы адам өмүр кыйылган жерде ушу райондук деги эле ГАИ кызматынын, деги эле ГАИ системасына соккусун тийгизет деп ойлогон жоксузбу? Мындай да Темирлан. Ал ошол окуя болду да. Жыргал Саяк ошол жерден кармады. Ошол убакта Зарилом менен рейд болуп аткан. Ошол жерден Жыргал Саяк өзү айтып атат. Машинаны карап турдум, жолдун ортосунда токтоп турган деп. Мен сүйлөштүк. Анан киргенден кийин Жыргалбайка айтып атат. Кармадым, бардым. Барсам кызуу экен. Өзүнүн жумушун кылып атат. Өзүнүн жумушун кылып атат. Ошол бойдон эртесин Тыныбек байкемди деле таанычумун мен. Ардагер. Ардагер биздин. Тыныбек байке экөөбүз деле жакшы болчубуз. Ал Тыныбек байке эртесин каза болуп калып атат. Ооба. Ошол бойдон тергөө УКМК биздин өз ишин алып барып атат. Ал дагы бүтө элек бул. Ооба. Ошол Кудай буюрса чечим, туура чечим чыгарып берет, мыйзамдуу чечим. Ошондо Жыргал Саяк бул сабак эмесмин деп жатабы? Жыргал байке сабаган жокмун деп атат. Түшүнүктүү. Ал да экспертизага берип атат, эми экспертизасы чыгып келсе, ошол билинет болуш керек. Ооба, ал жагы мейли, ал тергөөнүн маселеси болгону баягы мен өзүмдүн суроомо жооп албай калдым да, жумуштан четтетиш боюнча так жооп албай калдым. Ошону мен колуман келбейт ал. Эгер колуңуздан келсе эмне кылат элеңиз? Эми ошондо жетекчи болгондо ошондо убакыт ойлонуп көрмөкмүн. А сиз жетекчи эмес белеңиз ал кезде? Жок, азыр жетекчимин азыр деле. Бирок ал жумуштан мен алып койгон кайра кызматка ала албайм мен. Түшүнбөдүм. Мен бияктын жетекчисимин. Бирок мен жумуштан өзүм ушул балдарды жумушка алып, мен жумушка кое албайм. А ким алат, ким коет? Биздин управление алат. Республика. Республика. Тагыраагы сиз анда бул жакта эмне жумуш кыласыз? Мен ушул жак бөлүмчөнүн башчысы болом. Башчысы болуп эмне жумуш кыласыз? Башчы деген баягы карайт, тартиюн карайт, башкасын карайт, жумуштан алып, жумушка коет. Бирок кадровой чыгабайм да, Темирлан. А сунуштама берип көрдүңүзбү? Мейли республикага? Жок, сунуштама берип көрдүм. Ушул баягы мындай человеческий фактор деп коет эмессизби? Жок, сунуштама бере элекмин. Эгер туура эмес болсо сунуштайбыз да. Туура эмес мыйзамсыз ишке барса, сунуштайбыз. Туура эмес мыйзам. Бул жерде түшүнүп атасызбы? Бул жерде бир масты алып келип, Москвич менен ошо айып короосун токтотуп коюу жөнүндө сөз болгон жок. Бул жерде адам өмүрү жөнүндө сөз болуп жатат. Адам өмүрү жөнүндө мен деле түшүнүп атам, Темирлан. Ал ошол биздин ардагер каза болду ошондо. Бирок ошондон каза болду, ошондон каза болгон жокпу? Вот маселе ошондо да. Жок, эми туура. Ошондон каза болду, ошондон каза болгон жокпу? Аны тергөө аныктайт. Бирок ошо тергөө иштери бүткөнгө чейин кимиси ак, кимиси кара, ким күнөөлүү, ким күнөөлүү эмес дегенге чейин жок дегенде экөөнү жумуштан алып турсаңыздар болбойт беле, сунуштама берип турсаңыз болбойт беле дегенде жөнөкөй суроо болуп жатат. Бул боюнча такыраак маалымат биздин Обул ГАИге барсаңар ушул жерде бар. Өмүр Кожоев Майрамбек деген. Тагыраак сиз сунуш бербепсиз, Ооба, сунуш берген жокмун. Түшүнүктүү. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, эми бир чети өкүнүчтүү эле окуя болду. Жаман болду. Бул жактан кызматын өтөп жаткан кызматкерлерге дагы эле көп кишиге бул жерде өтө чоң маселе түзүлө турган болду да. Анан бул жагы бир, экинчи жагы баягы Кочкор районунда дегизи өзүңүздө канча штаттык бирлик бар? Анан территорияңыздар канча? Бизде 6. 6 штаттык бирлик. Мен 6. А территорияңыздар канча, аймагыңыздар канча? 1500 километр тейлейбиз. 1500 километр тейлейсиздер. 1500 километрди тейлеген Кочкор, килтейген Кочкор райондук бөлүмчөсүнүн абалын караңыздар. Ошо текче жок, текченин жоктугуна уламы? Протоколдорду жерге ар бирин бирден тизип, ошо тегеретип, машинеге өзүнүн бөлмөсүнө ошентип алганда,
Эми бул дагы сизди күнөө эмес, түшүнүп атам. Мен баягы жогору жактарга кулак кагышып жатам да. Эмнеге дегенде баягы күч органдарын күчтөйбүз деп жатабыз. Бул туура тартип болуш керек, мыйзам болуш керек. Бирок ошону менен эле кызматкерлерди жумушка алып жатканда алардын иштей турган шартын деле, абалын деле түшүнүш керек да. Барасың, иштейсиң, мен форманы деп коюш деле бул өзү калыстык эмес деп ойлойм. Анан эми бул көрүнүш деле жакшы эмес. Буга ким күнөөлүү? Буга жетекчилик күнөөлүү. Жетекчилик күнөөлүү. Миллиарддаган сомдор кетип жатат, тияктан, бул жактан, сырттан да келип жатат. Аны баарыбыз билебиз. Муну начальник ГАИ деле, республикалык ал деле көп жактан айтып, көп жактан мактанып эле жүрөт. Бирок мынакей бөлүмдүн жол көзөмөл бөлүмдүн кебетеси ушул. Баары карачы, чаңга оонатып сабаган кабыргасынан эчтеке калтырбай. Бул курткаларын карачы, моунча айрылып канча сабаган деген эмне деген там карган киши болсо.